Assalamu alaikum agayın. Mına o tarih boyunca aytkanda Yereşim degen Batır jönündө köp suraşat da şonu aytardın aldında bayırday sayasi okudan aytalı köptön kütkön kurultay bolup öttü. Başından men köp жылдар boldu kurultaydı oşol Kadir Koşaliyev, Çolponbek Abıkeyev dostlar tege eski Çin'de olup süyröp kelatat dep sarkazm менен каршылап жаздым эле көп жылдардан бери эле ошо жазып алар süyrөгөнүн койбоду биз жазганыбызды койбодук эми 21 кылым бүгүнкү күнү мына электрониканын интернеттин заманы бүт дүйнөдө онлайн интернет менен телефон менен бүт иштин баары электроника менен бүтүп аткан заман. Анан биз баягы 1000 кишини ошондой ашык кишилерди жыйнап өткөрүп атканыбыздын өзү канчалык майнаптуу, канчалык жакшы экендиги өз алдыбызча ой жүгүртүп атабыз. Ал эми 20 кылымга төпкөлбөгөн эле иш чара бул өзү негизинчи. Эч кандай мунун майнабы натыйжасы. Муну ошол орто извена, ошол айыл өкмөт, аким, анда орусча айтканда целый ушунчалык армия кызматкерлерди кармап эмне кереги бар? Эми ошол арык казган, канал казган, же болбосо маданият үй, мектеп, тиги бул көйгөйдүн баарын ушу көтөрүп анан эми ушунда бир гана мен ушул кечээкү курултайдын үзүрлүү көрүнүшү президенттин катышып отурганы эле болду. Президент ошо тажабай 2 күн ошол кишилер менен баарын жазып майда сүйлөсүнө чейин өзү катчылык милдетти дагы, өзү жооп берген милдетти, справочник милдетти да аткарып отурду. Мен ошо сабырына ошо кишинин анан элге жакын жанагыдай ак пейилдүүлүгүнө тан бердим да. Мына ушундай. Ушул эле жакшы жагы ушул эле президенттин өзүнүн катышканы, а кишинин ийкемдүүлүгү жанагы элди ыраазы кылып, бугу толгон, кусасы толгон, ыза болгон курган эл болгонун болгондой айтты. Анан эми кайсынысын биз жакшы дейбиз? Мисалы үчүн ошол партиялык чогулуштарда, илгерки комсомолдук чогулуштарда баштап аны эсмелеп, эсептөө курамын түзүп, анан президиумун түзүп, баягы эле парт чогулуштардан айырмасы бар. Жанагы Кемел байкебиз Ашыралиевди алып чыгып, анан ал киши бата бер десе, же бата эмес, же тос эмес, тамашалап айтканда, же бир жалымдуу сөз эмес, мына ушундай бир винегрет. Анан Кадыр достун Кошалиевдин алып барып атканы чектелүү, өзүнө жараша чектелүү, жанагы мүмкүнчүлүгү менен ошол элге сөз берип анан тыйып жанагы бригадирдин эмелеринде болуп, айылдын илгерки колхоздун чогулуштары ушундай болчу. Тыйып бири-бирин чурулдашып, мунун баардыгы 21 кылымга эч кошпогон иш чара туугандар. Эч анын майнабын чыгара турган бир эле үмүт албетте президент ошо жазып отурат. Эми президентке берки звено иштеп эле ошонун баарын жеткирсе болот, ошонун баарын аткарып койсо болот эле. Анан эми муну кош дейли, өткөн өттү. Анын баары эле баягы бийлик ойлогондой же ошолор өзлөрү ойлогондой эмес, 1000 кишинин оосунан аргандай сөздөр чыкты ал жерден. Бийликке аябай ылайыксыз, президентке чейин ылайыксыз эң эле орой сөздөрдү айтылды. Эми ушулардын баары керек беле. Жагын посттук ушунчалык болсо болор. Кошоматчылык ушунчалык болсо болор. Анан эми ушунун баары керек беле туугандар. Биз прогресске жылышыбыз керек болчу. Башкаруунун ийкемдүү жолдору бар. Башкаруунун прогрессивдүү жолдору бар. Башкаруунун төтө жолдору бар. Ушуларга түшүп биз баягы жумгактап айтканда кыскасы дүйнө кайда кетип атат деген жолдорду издешибиз керек. Бул жагынан мен ошол президентибиздин азыркы мынабы элди угуп, ошо жерге түшүп, өзүнүн отурган орундуктан чуркап түшүп кол алышып атканына мен чоң канагат алдым өзү. Бул кишиден дагы көп нерсени күтсө болот экен. Демек, берки звено, ылдыйкы жагы, вазирлер, мындай айтканда, эски тил менен айтканда, ушулар жакшы болсо, көп иштерди жасаса болот экен деген да үмүттөр пайда болду да. Эми тарыхка келсек, мына Ерешим деген биздин бабабыз, мына казак туугандар көп талашат муну. Мен илгери мурда бир таң калып жүрчүмүн, эмне экешим болгон бу казактар Эресим дейт. Биз Ерешим дейбиз. Анан ушунчалык
көп айтылат, аларда да көп айтылат, bizde de көп айтылат. Эки эрешим болгонду деп жүрдүм эле. Өткөн жылы эмес, мына быйылкы жылы сентябрдын башында ушул Шымкенттин ар тарабындагы Шымкент шаарына чукул бир 40 чакырымдай жерге бардык биз. Бегасыл деген 19-жылымдагы казактардын бир ойчул, биздин мына Олия дейт экен, алар да биздин халыгыл Олиядай ошол акылмандыгы менен алдын ала прогноздоп айткан киши экен, ошол болжомолдоп айткандар келген кийин анан ал киши бир өзгөчөлүгү ошо дин алымы болгон, ислам дининин алымы да болгон экен. Анан ошонун жайына бардык. А кишинин чөбөрөлөрү генерал, азыр аты эсимен чыгып кетти. Ошо генерал өз сенатта дагы, ошо мejlisте дагы депутат болуп жүргөн абдан бир жакшы аксакал бар экен. Ошол киши өткөрдү. Абдан тосуп алды кыргыздарды, бизди коноктоду, үлкөн той кылды. Алар конференция жана ат чаап тигинтип минтип кыйкырып өкүрүп эле конференция жанагы сивилдүү жолдорго салып өткөрдү да. Анан баардык жол акыбызды, курсагыбыз тойгузуп жол акыбызды анан баардыгы менен узатып койду. Булар ошол сивилдүү жолдорго салып бизди жакшы иш кылды. Ошондо ошол жерге барганда ошол эрешимдин мекени деп көрсөттү бизге. Эресим дейт аларда. Анан мен ошол боюнча кызыгып алардан сурап, анан жазып койгон жанагы эресимдин жайы деп бир жерге алып барышты. Эми болжолду, мүрсөсү деп. Болжолду экен, алар деле жакшы так билбейт экен. Анан эресимдин коргону, резиденциясы деп бир жерди көрсөттү. Алар деле болжолду көрсөтүп атат. Анан мындай сайды көрсөтүп атат, сууну көрсөтөт, болжолду түрдө. Анан мен аларга тамаша ретинде, экинчиден олуттуу түрдө да айттым, казак баардастар, бул туугандар. Эрешим бизде силерге караганда көп айтылат. Айрыкча мына Тоголок Молдо деген кагазга түшүрүп жазып кеткен биздин чоң атабыз, бабаларыбыз Тоголок Молдо деген абдан билимдүү киши болгон. Ал киши баягы тарыхка чукул жазган. Анан санжыралардын баарында эрешим айтылат. Кадимки таласта сары уруусунан болгон деп. Анан Шарпкула деген күлүгү тиги болгон деп айтсам, алар менин сөзүмө мындай ынанды. Эми бир гана нерсе, ошол бир гана маселе, жагдай ошол 19-чу, 17-чи, 18-чи кылымдарга таандык да бул эрешимдин ошо заманы. Ошол кездерде казак кыргыз бир эл, бир мамлекет сыяктуу болуп турганы мындай далилденип тургандай да, эрешим аркылуу. Аларга да эрешим болгон, өзлөрү эресим деп алган өзлөрүн. Биздин дагы ошол, бизди да кыргыздарды бийлеп турган киши. Кайсы бир деңгээлде. Ошол үчүн эки элге таандык болуп калгандай да. Анан бул эми биздеги эрешимдин мен кыскача окуяларын бир эле окуясын айтып берсем болор. Кызыккан жаштарга. Мына эрешим болуп турганда таласта биздин мына Жумгалдан Түгөл бай деген болгон экен. Абдан жылкысы көп киши болгон экен, сансыз жылкы. Анан ошол өзү байчеси ушу Саруу таластык. Анан бир жылдары ушу бул Жумгал тарап, Нарын тарап жут болгон бу. Анан таласты жайлайын деп таласка барган экен, ошо жылкысын кыштатам деп. Анан жазда аябай баягы жомок кылып айтышат. Гүр талас дарыясына кирип, чак түштө жылкы сууга киргенде, чаңкаган жылкы дарыяга киргенде, ушу дарыя азайып агып калчу деп уламыш кылышат да. Ошондой көп сансыз жылкылуу киши болгон экен өзү. Анан ошол Түгөл бай, өзү Саяк Түгөл бай, Жумгалдан барган. Анан ал таластыктарга жездеди. Анан эрешимди бир күнү конокко чакырат экен. Эми кайным конокко келип кетти. Анан эрешим жан жөкөрлөрү менен, айрыкча Мамбет Саяпкер сынчысы менен барган экен. Анан баратканда ошо Саяпкер желенин башында, эр токумчан желенин башында байланып турган эшекке окшоп башын жерге салып, даакысы ошол жай башталса дагы, май айынын аягы болсо дагы даакысы жонунан түшпөгөн жүдөө бир күрөңбүштү байланып турган экен. Ошо жылкы айдап келип анан байлап койсо керек жылкычылар. Ошону көрүп эле анан Эшим Батырга кайрылган экен. Эми мынабы жездең сен кетип ат коноктогондо, биз кетип атканда ошол сага жылкы тартып, сөзсүз жылкы тартуулайт. Эми кыргыздын салты да. Сен үйүр жылкы болсо дагы албай тети күрөңбүштүн сура деген экен. Анан сенден баягы баш тарта албайт. Ушу күрөңбүштү дулдул экен, ушуну сура дейт. Анан барып анан айткандай тамактанып анан кетип атканда мына эми кайным
üstüne ton jabat kayным dep tebeteyim kiygiсе sıyın көрсөтүп анан мынандай жылкы деп жылкысын айтканда жезде деген экен эрешим. Мага берсеңиз эм тетиги быштыңызга көзүм түшүп атат, ошону бериңиз деген экен. Ошондо Түгөлбай атаңдын көрө деп тегеренип кеткен дейт. Ай кайным билет экенсиң жылкыны. Бул бербей турган жылкы эле. Bunun enesi bu kulun enesine törelelekte tuğlelekte da enesi bir cahit'ta жазган bayağı aygırdan doktor mezgilde çünkü tankı mezgilde burun tündün tankı mezgilinde bir kandaydır bir canavar, uşul жылкы okşoş canavar үйүрдөн bir bozbeyni bölüp ketken eken. Anı жылкычылар айтып берген экен да Түгөлбайга. Анан ошол 2-3 күн bozbey жок болуп кетип, анан кайрылып үйүрүлө келген экен. Эми ошол куланбы деп ойлойм деген экен да жанагы Түгөлбай. Куландын айгыры. Анан ошондон токтоп ушул күрөң бышты туулду эле. Анан тайгесинен бери ушундай жүдөө. Анан бирок мунун мыкты жери мына бышты болгондо азыр жылкычылар ушунча жылкынын баарын кайрып эртең менен түгөлдөп келгенде ушу гана күрөң бышты чыдайт ошого. А дегенде ушу башын жерге салып ушундай кашаң анан кийин бара анан терс чыкканда бул ушунча жерди артып жанагынча жылкынын баарын түгөлдөп келгенге жарайт. Анан эми муну мен сага бүтүн бойдон бербейин, бере албайм, эми кайным күчүн берейин деп да кыйылган экен. Анан алып кетип Мамбет сынчы 3 жыл кыш жай бою агытып, анан чучугу толду дегенде алып келип анан 2-3 азыйында анан таптап эрешимге мингизген экен. Ошондо эрешим мингенде анан жанагы күрөңбүштү Шарпкула деген атка конгондо, Шарпкула деген ошо кулагы шалпан кулак дегендей чоң кулагы бар эшектикиндей. Шарпкула деп анан ошол будан аргымак болуп турганда анан эрешим тетиги иленин башында, Каркырадан ады иленин башында калмактардын ордосу болгон. Ошол жакта Кытайлар чапкандан кийин калмактын калган ордосундагы калганын барып ордосунан соёмун деп анан кол курап, ошол колдун бир жамааты саруулар таластыкта, бир жамааты Катагандын башында Турсун деген болгон экен. Турсун Батыр деген. Ошол досу менен анан кеңешип, Турсунду элге хан шайлап, менин ордума хан бол деп, мен 2-3 жыл жүрүп калам деп анан ошол Катаган болгон Саруу, Кушчу, Таластык, Тияпбияга тарабындагы кыргыздарды, казактарды чогултуп анан Илеге жүрүш кылган экен. Иледен анан 3 жыл кабарсыз кеткен экен. Анан 3 жылга чейин Магестардай байланыш болбосо анан Хан Турсун, кыскасы өзү Хан Турсундук ишин жазаптыр. Ал өзүнчө кийин айтылат. Анан кийин анан тетиги өбөгө барганда эрешим кайтып ошол калмактын ордосун чааптыр. Ал жерде ол жолоптур. Ал жерде өзүнүн белгилүү ошо тийиштүү жетекчисин ханым коюптур. Анан ал кайтып анан тартып келгичекти 3 жыл өткөн экен. Ошондон келатып анан мынабы олжо буйлалуу көп да араба тиги бунусу менен төө жүктөлгөн кербени менен келатып анан жолдон анан кайтып келатканда мынабы Күрмөнтү, Каркыра аркылуу келатып көлдүн башы Күрмөнтүгө келгенде силер эми жайма-жай кете бергиле. Мен элди чалайын, элди билейин деп анан бир чети элди билмекке, экинчи чети жана Шарпкуланын күчүн сынамакка анан ошол жерден жолго чыккан экен. Ошондо жанындагы 2 жигит алган дейт, анан уламалар айтат, жолдон Торайгыр, ушу Торайгыр туштан өлүптүр дейт, зоругуп. Анан жоргонун белин ашып атканда жорго деген өлүптүр деп эми алгандай уламыштарда айтылат. Сөздүн кыскасы ошол күндөп түндөп жол жүрүп тынбай. Эми чалдырып арга жерде азык ичсе керек, жанындагы байлануу азыгын, гүл азыгын. Анан таласка келсе, таласта кагеткен карга, кугеткен кускун жок. Эч ким жок, жымжырт. Андан анан элим эмне болду деп кабатырланып анан тиги өтмөк аркылуу Суузамырга түшөт экен. Суузамырда эч ким жок. Андан Жумгалга түшөт, Жумгалда эч ким жок. Анан кайра кайтып тиги азыркы балыкчы шаарынан ал Күнгөйгө салып утурлаганда ошол
arkı Torayğır juuka gelip kalgan eken da el. Oşo Torayğır belki balıkçıga kerbe eme kol gelip kalgan eken. Anan oş yerden anan baratka oşogo baratkanга чейин kızık okuya bolat. Bu elim kayda getip kavatırlarını oşol tün içinde gelet koluna gelse anan üst taraftan жылтылдап ve ot çıkat deydi. Jigitleri baykagan, özü baykagan bu arka teskey taraftan. Anan gimmi de anan janına jigitlerinin azıra kalıp anan çalgınga tün içinde barsa baratkandele alıstan bekbekeye aytı ırdagan kelin kızının üç çıkat deydi. Ayrıca büröğü ırdap atat deydi. Katagan kan tursun seni an tursun. Ereşim bizde uşuntip kaldırıp ketkende sen antı bustum degen ırekende mazmunu şunday. Ana barıp bayağı ırdap atkan gelindi yeni alıp anan mınday çıksa özünün görörköz tokol eken deydi. Al ыйлап болгон işti aytıp beredi. Al görse 3 yıl kavar yok. Ana kan tursun janagı emi ereşim ölgön öke kalmaktardın kolundan. Gelbeyt ekende onan al büt elin talastagı bolgondun bарын göçürüp uşul jana Karaşahar degen jer var. Bökönbayevga ketip atkanda. Oşol jerge anan çoң çep kurup özün han jarıyalap ogo öter bışıktap ereşimdin bayağı ayaldarından alıp mülkün ol jolop degende özü eylik kılat da kıskası. Antты buzganda sözdün kıskası ökö anttaşıp ketken dostluktu buzganda. Oşo menen anan oşol jatıp algan eken. Ana bunu kanday alıga bolat dep abdan çep bek eken deydi. 3 yılda kurgan çep bek bolat da. Ana bunu kanday alat dep anan janagı Troya soğuşunda var go kinoda görsetkönдөй. Anda at jigaçat menen kirgende anan bular töөлөргө jugartıp tünü menen kerben bolup kiretken amal menen. Aga чейин janagı koldogu katagandın jigitтерин jaygarıp alardын kolun baylap arganday amal menen alarga bilgispey barıp anan Han Tursun'da algan deydi. Han Tursun'dan ana asıp oşo menen jana katagandarına çaçılgan degen gep bar da. Mına ereşim menen Şarpkulanın ereşimdin erdigi. Şarpkulanın gülüktügü aytılat. Mında şu Şarpkulanın gülüktügü janagınça joldu bir gün tünde basıp atat. Men esептеп көргөм oşol Talas biyaga aylanıp oturup жүргөн gün tün jol kança 1000 çakırımga çeyin karalıkты basıp ötөт экен da. Mına gülükter. Kiyinki Kırgızdın tarihinde dele şunday gülükter olgan. Mına o Tokmokton kiyinkele tarihte Tokmokton jorgoçon çıkan bir atı esте жок. Bir ele mına o 19-20 yılımdın ortasında togoşkon yılları jorgoçon çıkıp at başıga günü jetken kişi jönündө aytıp da jorgo menen. Emi 300 çakırım jerde basıp atat. At, jorgo. Azırkı ança naçar жүргөн maşinelerde ele olup atpayбы. Gördün mü? Oşonda Kırgızdın buğdandары болгондо. Bul buğdanдар tarihte kaldı, ereşim kaldı. Ana Kazak Kırgızdın ortasındagı bir ereşim. Ana men oşol Kazak tugandarga aytkanda алар moy ınandı. Sebebi Kırgızda dalil aytılat da ereşim. Bunu Kazak tugandar tarınbaş gerek. Alarda bojomol aytılat. Bizde dalil menen. Buna Togolok malda başlayan kiyinki sancıraçılarının barında ereşim turat. Dalildi türde. Oşonduktan bu Kırgız ereşim değerlek da. Emi kanday olganda da egiselbiz barыбызга тең орток ereşim.